Биз дин чыккан себебибиз ушунча эл уюшулгандын себеби элдин бардыгы күйүп турат. Ичиндегисин ойлорун топтоп сүйлөй албай атат. Оюнда ичиндеги ойдучу толкунданып атышап эмне кылып ушундай ойлонуп атышат, эмне кылабыз, кандай болот келечегибиз депчи. Муну зданияны куруп берди. Өрттөлүп кеткен зданияны тургузуп берди. Тургузуп бергени менен талапка жооп бербейт. Бүт элек. Главный биринчи эле айтайын, биринчи туалети жок. Даже суусу жок. Астында суу чыгып атат дейт. Аныго точно көрбөдүк, бирок миш элчи бекеринен эле миш кылбайт. Бир нерсе болсо анан айтат. Дебесе эч нерсе шамал болбосо эл сүйлөбөйт. Бүт бардыгын по порядка киргизип берсин бизди. По порядка киргизем деген жок. Биринчи банкка барып акчаны төгүп келгиле деп атат. $1000 төккүлө деп атат. Кышы менен титиреп биз местаны бир айга вперед брондоп аттык. Бирибизден бирибиз алыпчы, сода жок. Жеп ичип бүттүк бүт бардыгыбызды. Андан кийин мына темир тургузуп берген момдагы 4,5 каркас. Ошого 3,5 миң берет экенбиз. 3,5 миң ага берсек, 2 айга вперед брондоп бергиле деп атат. Эл ал жака барат. Элди жөн эле элчи өзүн багып аткан элдичи жөн эле үстүбүздө момтип туруп элечи неме кылып атат, бизди басмырлап атат. Биз бекер киребиз, бекер мындай отурабыз деген жокпуз. Бизге по порядка киргизсин, өзүбүз кандай отурсак ошондой кылып. Анан кийин биздин шартыбызды билсин. Келгенде эле сразу эле акча дебейчи. Болбосо ордубуздан жылдырбасын. Биз каяка барабыз? Бизди ким карап берет? Бизди азыр эч ким, администраторлор эч нерсени караган жок. Только бизге кимиң акчаң болсо кирип отурасың деп атат. Базар күйгөндөн бери базар жабылып калган. Бүт бар жогус Курчалык көчөнүн баары базар. Бизде даже элдер даже иштеп атканыбызды азыр ушул күндө билбейт экен. Эл кирбей атат. Кышы менен бизде мертвый сезон болду. Отурдук, бронго араң акча чыгарып отурдук. Эми ошол өткөндөн кийин даже элдер месталарын брон кыла албай кетишти. Таштап кеткендер болду. Биздин ушунча жылкы мээнетибиз, биздин оокатыбыз күнүмдүк табып жеген наныбыз. Бул жашоого болгон күрөш, просто күрөш, жашоого болгон. Биздин жашообуз бул. Башка жактан эмне итак эл араң турат.